1xbet ишенимдүү букмекер. Ссылка аркылуу кирип өз ушка ээ болуңуз. Сизди 100% бонус күтүүдө. Эсепти кантип толтуруу ошол жакта бар. Жамбыл Камчиев кыргыздарды 1000 сомго сатып алса болот. Куудул Зеленскийдин аты саясатка аралашкандан бери куудулдардын арасында такмазалар көбөйдү. Мындай саясатка аралаша берген куудулдар Кыргызстанда дагы жок эмес. Анын бири Жамбыл Камчиев, социалдык тармактын активдүү колдонуучусу. Бүгүн Жамбыл Камчиев кезектеги ачуу пикирин өзүнүн баракчасына жазып калтырды. Нурланбек Жайныков деген жигит ар нерсени жаза берет экенсиз. Баары бир Зеленскийдей боло албайсыз дейт. Мен эмне үчүн Зеленскийдей болушум керек? Зеленский Украинада, ал жактын эли Европада. Түшүнүгү кенен эл. Бизде караңгы, түшүнүгү тар, ичи тар, көрө албастары көп. Интелеги жок, билимсиз жаштары басымдуу болгон өлкөдөн чыгып алсын. Зеленскийдей кыйын болсо, бизден Зеленскийдей чыга албайт. Кыргыз хаколдой боло албайт. Кыргыз 1000 сомго эле сатылып кетет деп жазып калтырган Маймыл Ленин Акаев деген ылакап аты менен белгилүү болгон куудул Жамбыл Камчиев. Булак Назар Ньюс KG. Журналисттер Раим Атраимовдун мүлкүн ачыкка чыгарууну сунушташты. Бир катар жалпыга маалымдоо каражаттарынын журналисттери экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевдин жолун жолдоп мүлкүн ачык көрсөтүүнү айтып, мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы жетекчиси Раим Атраимовго кайрылышты. Белгилүү болгондой, кечээ 10 майда УКМКнын 9-кызматынын экс-жетекчиси Дамир Мусакеев жалпыга маалымдоо каражаттарына өзү жана жакындары учурда ээлик кыла турган үйлөрүн, жер тилкелерин көрсөткөн. Журналисттер Новопавловка айылындагы жана Маевка айылындагы курулуп бүтө элек үйлөрдү көрүштү. Андан тышкары Ак Орду жаңы конушунда дагы жер тилкелери бар. Андан соң журналисттер мамлекет тарабынан берилген Бишкек шаарындагы батир менен таанышышты. Мусакеевдин айтуусунда 3 жер тилкеси атасына катталган. Ал эми батир болсо мамлекеттин балансында турат. Эскерте кетсек, башкы прокуратура Мусакеевге карата мыйзамсыз баюу тууралуу кылмыш иши козголгондугун билдирген. Анда Мусакеевдин мүлкү 20 миллион сомго бааланган болчу. Булак Барометр KG. Сапаргүл Абдынабиева бул сыяктуу мемиреген уйку Уландын кыска өмүрүндө саналуу гана болду. Маркум журналист Улан Эгизбаевдин жубайы Сапаргүл Абдынабиева Уландын бир күнүн эскерди. Уланга Куран окутуп, Азамат апасы жана бир туугандары менен келди. Анын көздөрү жанданып калыптыр. Ким бирөө кайрымдуулук кылуу керек экенин сөз менен гана айтып коет. Ким бирөө кайрымдуулук ишин көпкө мактанып айта жүрөт. А сен үчүн кайрымдуулук кылуу, жардам кылуу, адам көңүлүнө гүл өстүрүү кадимки жашоо эле. Сен баарын сүйүндүргүң келчү. Былтыр ушул күндөрү Азамат Ысык көлдөн Бишкекке келген. Улан экөөбүз тең жумуштан суранып чыгып, вокзалдан күтүп алдык. Анан биздин чакан үйгө келип, дымдама жасап, чай үстүндө көпкө сүйлөшүп отурганбыз. Улан анын кызыгууларын, каалоолорун бир топко сурады. Анткени өмүр бою кулчулукта жүргөн балага паспорт алып берип, жумушка да орноштурам деген ниетте чакырган эле. Үчөөбүз тамактанып бүткөн соң Улан аны душка жуунтту. Көз алдымда инисиндей карап, мен колдон келгенин баарын жасайм, бирок сен да тың бол өзүңө, деп насаат айтат. Бул кийими кирдептир аябай. Уландын бир ботинкесин берсем 2 размер чоң. Өзүнүкүн киймей болду, тазалап койдук. Ошентип аны эртеңки күнгө даярдап алып уктадык. Эртеси Улан аны өзү менен кошо жумушка алып кетти. Түштөн кийин болсо паспорт беребиз деген кишилер менен жолугуп, баары чечилгенин кабарлап чалды Улан. Андан соң Азаматка жумуш издеп кетишти. Кечинде үчөөбүз кайрымдуулук концертине бардык. Улан шаң шөкөттү жактыра бербесе да, Азаматтын кызыгып көрүп отурганын кыйбады окшойт. 12ге чейин концерт көрдүк. Түндө келдик үйгө. Таң менен Улан кесиптештер менен ошко учмак. Кийимдерин даярдайын десем, Карыжан, ошко барбайм. Азаматка жумуш табыш керек. Атайын чакырдымбы, бат бүтүрбөсөм, жаным жай албайт деди. Ошентип билети күйдү. Таң атпай кайра жумуш издеп кетти. 4 жумуш таптыр. Азаматка бирин танда деди. Азамат үтүкчү болууну чечти. Жатаканасы тамак ашы, айлыгы да жакшы экен. Абалын сурап, туруу үчүн эски телефонун берип, жайгаштырып келди. Ошол күнү Улан тынч уктады. Бул сыяктуу мемиреген уйку анын кыска өмүрүндө саналуу гана болду окшойт деп эскерген Улан Эгизбаевдин жубайы Сапаргүл Абдынабиева. Булак Назар Ньюс KG. Сойкуканага кыз сатчумун. Бишкектин абагындагы аялдардын жашоосунан баян. Спутник Кыргызстандын кабарчысы номер 2 аялдардын түзөтүү колониясындагы айыпкерлердин муңун угуп кайтты. Алар абактагы тартип тууралуу төкпөй чачпай айтып беришти.
Бейшемби күнү көз жарып, дүйшөмбүдө сот залына бардым. Колумдагы ымыркай кызым менен тордун ичинде отуруп, соттун өкүмүн уктум. 7 жылга эркимен ажыратылдым. Дейт 30 жашар, арык чырай, кара чач келин. Назира 3 жашар кызы менен абакта жазасын өтөдү. Наристе кайда жашаганын түшүнө бербейт. Апасы кызына бул ушундай бала бакча деп түшүндүргөн. Кош бойлуу кезимде кармашты. Адегенде тергөө абагында болдум. Ал жакта шарт алда канча начар болчу. Бир бөлмөдө 10 аял, тынбай тамеки тартышат. Мында кызым экөөбүзгө шарт жакшы дейт келин. Маектешимдин төбө чачы тик тургузган өтмүшү бар. Ал абакка киши сатууга айыпталып түшкөн. Келиндин курмандыктары сойкулукка сатылган кыздар эле. Назираны да, шеригини да 10 жылга эркинен ажыратышкан. Жаңы мыйзам боюнча анын мөөнөтүн 2,5 жылга кыскартышты. Меникин да аз айтат деп турам. Үйгө баргым келет. Мында жаман эмес. Бир бөлмөдө 3 эне балдары менен жашайт. Баары менен камсыздашат. Жалаяктан тарта беришет, деди аял. Назиранын тууну уулу бар. Жакында 9га толот. Балдардын атасы бир дагы жолу акыбал сурап келбеди. Өз балдарынын тагдырына кызыгып да койбойт. Балалуу энелер жашаган бөлүктө жалпы 8 аял бар. Бала 3кө чыккыча ушул жерде жашашат. Андан соң наристени балдар үйүнө алып кетишет. Эне башка айыпкерлердин бөлүгүнө которулат. Колониянын жашоочулары ушул бөлүккө түшүп, башкалардан оолак болуу үчүн улам төрөй берген аял тууралуу айтып беришти. Бала 3кө толуп, балдар үйүнө жөнөтүлгөндө ал кайрадан боюнда бүтүргөн. Айына бир ирет 3 күндүк көрүшүүгө уруксат берилет. Ошентип ал 7 балалуу болуп, биринде оңгулуктуу тарбиялаган жок дешет. Аялдар абагында азыр 320 аял кармалат. Алар 4 кабат үйлөрдө жашайт. Ар биринде 80 айыпкер бар. Эч бир терезеде темир тор жок. 2 кабат керебеттен тордолгон көшөгө аркылуу бөлүнгөн. Тикенек тордуу мунара турган эле болбосо, бул жер арзан пансионаттай көрүнөт. Эгер чынын айтсам, мурда зона мага аябай коркунучтуу туюлчу, деди 50 жаштар чамасындагы аял. Зона түшүнүктөрү менен жашоо артта калды дешет айыпкерлер. Кайсы бир убактарда абактагылар начар беренелер менен түшкөн аялдарды өздөрү жазалашкан. Балдарды, ата-энелерди өлтүрө, ошондой эле пенсиялык фонддогу махинациялар ушул түргө кирчү. Мындай кылмышкерлер абакта азапка батчу. Аларга бөлмөнүн эң начар жерлери бөлүнгөн. Эң кир иштерди аткарышчу. Бирок эң жаманы эч кими алар менен сүйлөшчү эмес. Ал убак Замиранын эсинде. Ал 1996 жылы бала уурдап түшкөн. Өз кызымды жерге берип, кайгыга алдырып, бир кичинекей кызды уурдадым. 3 сааттан соң эсиме келип, баланы кайтарып бердим. Мени ал кыздын алтын сөйкөсүн уурдадың деп айыпташты. 4 жылга эркимен ажырадым. Беренеге карабастан мени эч ким капа кылган жок. Анткени менин абалымды баары түшүнүштү деп баяндады ал. Соттолгон айымдардын айтымында, азыр берене мурдагыдай мааниге эмес. Ага караганда туугандарынан келген түйүнчөктөр маанилүү. Башта чектелүү гана азык-түлүк киргизилчү. Азыр ал чек жоюлган. Тек гана кант 3 килодон ашпоого тийиш. Абак жетекчилиги андан айыпкерлер самогон кайната башташат деп чочулайт. Эгер сырттан келгендерди жалпы дасторконго койсоң, демек сыйга ээ болосуң. Айрыкча кант менен кофе бааланат. Бирок алтынга тете болгон валюта, белгилүү үлгүдөгү тамеки көк түстөгүсү, 1 банка кофе, 4 куту тамекиге, ал эми кант 1 кутуга келет. Тамеки эң мыкты төлөм каражаты, себеби абакка акча киргизүүгө болбойт, деди айыпкер. Колонияда соттолгондор бир кесипти өздөштүрүп акча таба алышат. Мисалы, тажрыйбасына жараша тигүүчүлөр 2000 сом жана андан жогору алышат. Мында отургандардын колунан чыккан кийимдерди биздин базарлардан көрүүгө болот. Ал тургай мектеп формасында тигишет. Иш күнү таңкы 8де башталып кечки 5ке чейин созулат. Абакта соттолгондордун арасында ашпозчу, бала багуучу, электриктери дагы бар. Маяналары картага которулат, анткени акча колдонууга болбойт. Жергиликтүү дүкөндө да товарды карызга жазып беришет. Ал жакта бааларда адаттагыдай эле. Аялдар тышкы дүйнө менен баарлашуу жетишпегенине арман кылышат. Эгер жетекчиликтердин бири айыпкерлерден телефон таап алса, 2 апта жаза алып айып изоляторуна кармалат. Ал караңгы 1 кишилик бөлмө. Мурда карцердеги жаза катаалыраак болчу, себеби айыпкерлер ал жакта жатада, отура да алышчу эмес. Керебет кечки 5тен кийин гана коюлчу. Азыр андай жок. Баса аялдар ортосундагы жакын мамилелер да уунут калган. Ал эми айыпкерлердин ортосундагы достук, кадыресе көрүнүш. Мында жакын курбулар, нам бөлүшкөндөр деп аталат. Бул бир дасторкондо отуруп тамак жешет дегенди билдирет. Бул жакта жаргон сөздөр аябай арбын. Бирок сиздерге айтып коеюн, алар уят сөздөр эмес. Башта булар тууралуу китеп жазсамбы дегенде ой келгендей айыпкер. Соттолгондор үчүн эң чоң көйгөй дааратканы менен жуунучу жай.
Негизи ар бир үйдө даараткана бар, бирок канализациянын эскилигинен ал жакка заара кылууга гана барууга болот. Ал эми андан башкасы үчүн эшиктеги дааратканага бир нече мүнөт басууга туура келет. Жумасына бир жолу аялдар мончого барышат. Жылдын жылуу маалында сыртта жайкы душ иштейт. Бул да жетишсиз деп даттанышат аялдар. Көпчүлүгү зонага түшүү үчүн атайын уурулукка барышат. Анткени алар үй жайсыз, сууктан чыгуу үчүн башка алкалар жайы жок. Андай аялдар башкалардын ачылбай калган кылмыштарын да өз мойнуна алышат. Айыпкер айымдардын көпчүлүгү бир да жолу ашканага келишкен эмес. Алар өздөрү тамак жасап жешет. Ар бир үйгө электр меши жана муздаткыч коюлган. Аялдар өз азыктарынын сыртына аттарын жазып коет. Бөлөк бирөөнүкүн сурабай алууга таптакыр тыюу салынган. Маектердин баары купуя алынганы менен бир дагы айыпкер колониянын кызматкерлери тууралуу жаман айтпады. Алар кадыреси аялдар. Эгер сен аларга адамгерчилик менен мамиле кылсаң, алар да сага ошондой мамиле жасашат. Бизге бир нерсе жетишпей турса, алар өз үй бүлөлөрүнүн ырыскысынан өз үйүнөн алып келишет, дейт айыпкер. Аялдар темир тор артына тегин жерден кабылбасы анык. Соттор адатта өтө оор кылмыштар үчүн гана катуу жаза берет. Жасаган кылмышы боюнча айыпкерлер ар кандай пикирде. Көпчүлүгү бирөөлөр бут тосуп, кылмышка кабылтышты деп актанышат. Күнөөсүн мойнуна алганы да жок эмес. Бир тобу биздин камераларды көргөндө жүзүн жашырышты. Туугандарымдын менин көрүп калышын каалабайм. Алар мында экендигимди билишпейт. Мен дагы жашашым керек деп түшүндүрдү 23 жаштагы буралган кыз. Ал жылмайып, курбулары менен бир нерселерди быдылдай сүйлөшүп жатты. Бул кыз дагы көпкө жазып өтөйт. Бул жакка киши өлтүрүп түшкөн. Булак Спутник KG сайты.